بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Биздин өтө көп күтүп калган темабызга бүгүн келебиз. Бул эт тууралуу. Лахмул бакар. Тагыр айтканда, уйдун эти тууралуу. Ошол уйдун эти тууралуу ар кандай сөздөр болуп жатат. Уйдун эти тууралуу ар кандай балким кайсы бир деңгээлде түшүнбөстүктөр болуп жатат. Иншалла биз бүгүн кененирээк ошол уйдун этине шарияттык жактан дагы, практика жагынан дагы дегиле бул теманы бүгүн ичинен ачып караганга Аллах субханала тааля бизге мүмкүнчүлүк берсин. Баякы эле китебибиз Задул Маат, Тибб Набауи, Ибн Каййим аль-Джаузия рахимахуллаху тааля. Ибн Каййим аль-Джаузия ошол Задул Маатта, Тибб Набауиде уйдун эти тууралуу мындай дейт. Лахмул бакар барид ябис. Уйдун эти өзү суук келет дейт. Жана мындайча айткандай кургагыраак келет. Асирул инхидам. Ал жанакындай сиңип курсакта анын сиңирүү системасы батыл инхидар өтө акырындап сиңет дейт. Мындайча айтканда сиңиши өтө кыйын дейт уйдуку. Юваллиду демен саудавиян. Мындайча айтканда арабтарда демен саудавиян деп коет. Бул жанакындай өзү Гиппократ айткандай дагы 4 характердин бири меланхолик. Мындайча айтканда меланхолик деген бул адамдын характери ошол жанакындай араб тилинде жанакындай демен саудавиян караган деп коет. Мындайча айтканда меланхоликтердин негизги сыпаты башына доо кеткен. Алар психикалык жактан оорулуу. Же болбосо ар кандай оору сыркоого жакыныраак адамдар. Неге? Анткени аларда өтө көп түрлүү вирустар, оорулар камтылгандыгынан. Жана Ибн Каййим айтат, уйдун эти дейт, ла юслиху илля ли ахлил кадди ва тааб шадид. Жанакындай өтө катуу чарчап, физикалык жактан күчүн кетирген адамдарга жарашат дейт. Алар ушу уйдун этин жесе болот дейт. Чарчаган болсо, физикалык жактан кыйналган болсо, ва юваррису идмануху ал-амрад саудавия. Ошол идмануху мындайча айтканда уйдун этин дайыма жей берсе дейт. Ошого уйдун этине отуруп алса, уйдун этине жашап алса, мындайча айтканда дайыма күндүзү, кечинде, күнүгө уйдун этин эле жесе, малдын этин жейм деп. Бир жерге барсам, сиздер эмненин этин жейсиздер десем, малдын этин жейбиз дейт. Айттым, баардыгыбыз эле малдын этин жейбиз. Мындай бойлонот го уйдун эти, койдун эти деп тамашаладым элем. Ошондой эле көп адамдар ошол уйдун этине өтүп алган экен да. Мына ошол жөнүндө Ибн Каййим юваррису идмануху ал-амрад саудавия. Жанакындай меланхоликтин ооруларын туудурат дейт. Анан эмне туудурат? Ал кандай оорулар? Меланхоликтердин оорусун туудургандан кийин кандай оорулар дагы кошумча туудурат? Уйдун этинде кожаный заболевание. Мындайча айтканда териңиздеги тиешелүү жана ар кандай кытышкан ооруларды алып келет. Аль-бахак, валь-жариб, валь-куба, валь-жузам. Мындайча айтканда лепра оорусу болот, чесотка оорусу болот. Ошондой эле жанакындай псориаз оорусу. Бул баардыгы ооруларды ошондой жанакындай сыздоок деп коет. Ошондой эле чыйкан деп коет. Айтор жанакындай оорулар. Бул оорулардын баардыгын ким алып келет дейт? Уйдун этин дайыма колдонгон. Мен айтам, уйдун этин жеп салган адамга эле кире бербейт. Бул уйдун этине отуруп алган адамга ошол оорулар келиши мүмкүн дейт Ибн Каййим. Ва да'ал-фил эң катуу оору бул. Да'ал-фил деген слон болезнь. Мындайча айтканда пил дарты. Пил дарт деп коет, жанакындай бир адамдын буту шишип кетет.
же бир адамдар көргөз кулактары шишип кетиши мүмкүн, же мурду шишип кетиши мүмкүн. Бул ооруду Кудай сактасын. Бул оорулардын жанакындай уйдун этин дайыма жеген адамдарда кездеши мүмкүн. Ошондой эле азыркы заманда элдин көбү ооруп жаткан, чалдыгып жаткан оорулардын бири бул рак оорусу. Шейх айтат, ас-саратан. Рак оорусуна алып келет дейт уйдун эти. Жана эмне себептен бул жагына өтө биз басым коюп айтып жатабыз? Дагы жин оорусуна байланыштуу оору аль-васвас. Аль-васвас бул жанакындай шайтан шыбыраган наушение деп коет. Васваса оорусу. Мындайча айтканда психикалык оору. Жанакындай дарт ар кандай кулагына үн угула берет, көкүрөгүнө бир нерсе шыбырай берет, артына бирөө жүргөндөй боло берет, же даратты кешке ала берет. Канча жолу алдым, 2 жолу алдым, же 3 жолу алдым деп кайра башынан эле ала берет. Туалеттен жарым саат, 1 саат отурат. Тазаландым же тазаланбандымбы деп эле ар кандай шектене берет. Басса үстүнөн дубал кулап кетеби, кулап кетпейби? Тети ташмага тиеби, тийбейби деп. Бул оору жаман оору. Жүрөктүн оорусу. Жанакындай бул психикалык жактан ооруп калган адамдардын оорусун уйдун эти дагы себепкер болот. Кандай? Аны дагы кененирээк берки жагынан дагы айтабыз. О кафир минал аурам. Аурам, варам. Мындайча айтканда ар кандай опухольдарды, ар кандай жанакындай шишип калган шишикчелерди алып келет. Опухольдарды алып келет. Кимдерге? Кимдерге? Ва хаза лиман лам я'тадху ау лам ядфа дарараху лам ядфа дарараху бил фулфул ва thum ва дарисини занжабил ва нахвихи. Шейх айтат, мына карасаң бул жерге көңүл буралып. Бул ооруларга ким душар болот дейт. Ким ошол уйдун этин дайыма жеп жаткан учурда дагы ошону тоспосо дейт. Эмнесин тоспосо? Уйдун этинен зыяндыкты тоспосо дейт. Демек Ибн Кайым айтат, уйдун этиндеги зыяндык бар дейт. Ал кандай зыян? Жана кандай оорулар? Лепра оорусу, чесотка оорусу кандай? Псориаз, жана кандай кожаный заболевание дагы оорулар өтө жаман. Котур, сыздоок. Ошол үчүн аларды биз жээрде ошону уйдун этин бышырып жейин деп жаткан болсо, бул чеснок кошсун, перец кошсун дейт. Мына фулфул перец кошсун дейт. Чеснок кошсун дейт, сабын. Андан кийин имбир кошсун дейт. Анткени ошол нерселер, чеснок, имбир, перец, булар ысык нерселер. А уйдун этин эмне дедик? Суук дедик. Ушу ысык нерселер жанакы личинкаларын, жанакы ооруларын барын өзүнө сыдырып алып салат деп атат. Демек зыяндык бар экенби? Зыяндык бар. Анан кийин ошол темасында кененирээк айта турган болсок, мындай бир түшүнүк бар экен да. Мен бул нерсени дагы кичине башка жагына токтолуп кетсем. Ушундай учурларда болду, телефон чалуулар да болду, кээ бир адамдар өздөрүнүн пикирин айткандар да болду. Уйдун эти тууралуу ар кандай сөздөр болду. Балким бул киши уй сатат деди, же туугандар уй сатат деди. Биз уй жөнүндө эчтеке андай уйдун соода саттыгында эчтеке алакабыз жок. Биздин максатыбыз медицина жагында, тагыраак айтканда, ошол биздин элибиз ушундай дартка чалдыгып, жин ооруп калдым, жанакындай оору менен ооруп калдым, рак менен ооруп калдым деп дебеш үчүн биз дагы билгенибизди элибизге кошуп жатабыз салымызды. Андыктан бул жерде эчтеке бизнес менен аралаш маселеси жок. Мен айтайын, негизинен кээ бирлерди айтат экен, кээ бир алымдар да айтып жатат, Аллах субхана ва тааля адал кылган нерседе зыяндык жок деп. Мен айтмакчымын, зыяндык деген нерсени биз кененирээк талкуулай турган болсок, бул маселени биз азыр 3кө бөлүп карайбыз. Биринчи, хадис ошол өзү туурабы же туура эмес деген маселени көтөрөбүз. Экинчи, шариаттагы эрежени карайбыз.
Үчүнчү, медицинадагы өзүнүн негизги факторлорун алып чыгарабыз. Мына бул 3 нерсеге кененирээк, эми Ибн Кайым сөзүнөн кийин 3 нерсеге кененирээк сөз кылсак. Биринчиден, ошол хадис тууралуу карасак, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Алейкум би албанил бакар". Силер шипа издеп уйдун сүтүн ичкиле дейт. Фа иннаха дава. Уйдун сүтүндө дава бар. Мындайча айтканда, дары бар. Ва асманиха фа иннаха шифа. Уйдун майында шипа бар дейт. Ва иякум лухумаха. Уйдун этинден этияттагыла. Фа инна лухумаха даун. Андыкта анын этинде дарт бар дейт. Балким бул маселеде биз кичине мурдакы сабакта биз уйдун этинде зыяндык бар деп которуп койгон котормодо кайсы бир деңгээлде кээ бир адамдар үчүн жанакындай шек күмөндөр туудуруп калышы мүмкүн. Бул жерде да деп атат пайгамбар. Да деген сөз мааниси дарт бар. Оору бар дейт пайгамбар. Чындап мына Ибн Кайым оорулардын түрүн бизге санап берди. Эми бул хадистин сахих эмес, туура эмес экенине көңүл бурулсак, алымдар талашкан. Азыркы заманда кээ бир алымдар, Шейх Салих ибн Усаймин, же Ибн Баз, кээ бир алымдар, Абдул-Азиз ат-Турайфи, булар бул хадисти жок дейт. Бул хадис батыл дейт. Эми караңыздар, ошол хадистин өзүнө алып келе турган болсок, бул хадисти Ибн Хиббан, ошондой эле Имам Хакимин 8232 номерде риваят кылат. Бул хадисти өзү сахих дейт Имам Хаким. Ошондой эле Абу Нуайм Тибб Набавиде 858 номеринде сахих дейт. Жана Имам ад-Дейлами Фирдаус деген китебинде 4058 номерде хадисти сахих дейт. Жана бул хадистерди мухаддис биздин заманда Шейх Албани, Насруддин аль-Албани Сахих аль-Джами деген китебинде бул хадисти мин риваят Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Масудтан келген риваятын сахих деп туруп, Сахих аль-Джами, сахих хадистердин, туура хадистердин жыйнагы деген китебине кошуп жатат. Экөөнү бирөө даифти, Хасан деп чыгарды аны, туура жакшы хадис деп. Анан бирөө сахих деди муну. Мына бул жерин, бул риваятын Шейх Албани сахих деди. Ошол Албани сахих деген хадис 790 Сахих аль-Джамиде, номер 790-до. Эмнени айтайын атам? Бул жерде ихтилаф маселе. Кээ бир алымдар сахих деди, кээ бир алымдар даиф деди. Демек бул жерде эмне пайда болду? Бул жерде эки пикир пайда болду. Кээ бирлери сахих деп бул хадисти, кээ бири даиф деп. Эми караңыздар, мен сахих дегендердин алымдардын аттарын атадым. Мен ошол алымдардын сөздөрүнө ынанып, Ибн Кайым да китебинде алып келип, ошол нерсени карап туруп, ошол хадисти маселени көтөрүп атам, биринчиден. Экинчиден, мындай эреже бар. Өзү шариатта эки жакка кичине көңүл бурсак, шариаттык өкүм деп атабыз. Экинчи маселе. Бул тауқифия деген маселе бар. Андан кийин иштихадия деген маселе бар. Тауқифия бул эмне? Тауқифия деген сөз мааниси ошол маселеге келгенде өзүбүздүн оюбузду айткандан оолак болуп, Аллахтын айткан сөзүнө токтолуп, ошондон чыкпоо деген сөз. Тауқифия. Же пайгамбардын сөзүнө токтолуп чыкпоо. Бул кайсы учурда? Бул жанакындай шариаттык зарыл өкүмдөрдө. Мындайча айтканда, нике, талак, айтор адамдын шариаттык зарыл өкүмдөрүндө биз маселени тауқифия коебуз. Жана акыйда маселесинде. Аллахка, периштелерине, китептерине, кыямат кайымга, тагдырга иман келтиргенде биз тауқифия маселесине көңүл бурабыз. Тауқифия экиге бөлүнөт. Тауқифия бул Аллах Таала айтты, түзмө-түз Аллахтан болгон ачык текст Куранда. Жана ошону өзү көздөп турса, бул тауқифия. Мисалы, намаз маселесинде баамдатты 2 рекет сүннөтү, баамдаттын 2 рекет сүннөтү бул пайгамбардын хадисинен тауқифия.
багамдаттын 2 рекет парзы бул шарият. Биз кааласак 4 рекет окубайбыз багамдатты. Бул тавкифия маселе. Биз ошого чектелебиз. 2 рекет гана окуйбуз багамдатты. 4 рекет окуйбуз пешимди. Ажыга харам мечитине барабыз. Бирөө мисалы бир жерде ажылык кылып, башка бир жерге чакырса болбойт. Тавкифия. Каякта эмне ачык текст келди Курандан, сүннөттөн, сахих хадис. Сахих жана сарих. Сахих деген туура хадис, сарих деген ачык ошого мүнөздөмө, ошого жолдомо, ошону айтат сарих деп. Мына ошондой маселелерде бул тавкифия. Андыктан качан гана биз четке кагабыз маселени. Эгерде биз сөзүбүздө уйдун эти арам десек, маселени башкача окумак. Бул жерде уйдун эти арам эмес. Уйдун эти адал. Анткени Аллах Таала тыйган жок муну. Пайгамбарыбыз тыйган жок. Ошол жөнүндө Шейх Альбайниден сураганда, Шейх Альбайни айтты. Хаджил вада акыркы коштошууда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга уйду сойсун деди. Анткени мин бахиматул ан'ам. Бул үй жаныбарларында союла турган шариаттык жандыктар. Бул жанакы үй жаныбарлар деген кой, уй, тө. Керек болсо үй жаныбарларына жылкы дагы кирбейт. Соя турган бахиматул ан'ам деген. Андыктан биз курбандык чала турган болсо курбан айтты. Уйду сойсоң курбандыгың эсептелет, койду сойсоң жана төнү сойсоң, бирок жылкыны сойсоң курбандык болуп эсептелбейт. Бирок бул жөн эле садака болуп калышы мүмкүн. Демек бул жерде керек болсо бахиматул ан'амга кирет, бул халал маселе. Бирок Шейх Альбайни айтат. Бирок тигил хадистер дейт. Бул жерде уйдун этин эч качан жебегиле деген эмес дейт. Уйдун этин дайыма өтүп алып, уйдун эти менен жашаган адамдарга тиешелүү мааниде жатат дейт. Демек, уйдун этине дайыма өтүп алсак, өзгөчө биз Бишкекте, бул Бишкек бул жер климат суук келет. Анан кийин уйдун этин өтүп алсак, эмне гана оорулар күтүлүп жатат. Мен түшүнөт элем. Баардыгыбыз түштүктө жашасак, Ошто жашасак, Жалал Абадта жашасак, ал жерде ысык уйдун этин жегенге туура келет. Анткени ысык да кичине суук нерсе. А биз өзүбүз суукта жашап атабыз дагы, кеш келе уйдун этин жей берсек, анан сиз оорубагандан кийин ким ооруйт? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.